Çok sıyınабыз. Bizди сөйгөн, биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз бардыгыбыз күнөөгө батып, түбөлүктүү каардуу сотко келе турган адамдардан элек. Бирок сиздин ырайымыңыз жана сүйүүңүз аркылуу Ыйса Машаяк биз бара турган сотко соттолуп, жазага тартылып, төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын түбөлүккө кечирип тазалап, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыңыздын негизинде аткарып берген куткарылууңузга ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сизди даңктап, сөз үйрөнүп, сиз менен болгон ыйык баарлашууда болгондугубуз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экендигиңизге биз толук ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, ырайымдуу колдоруңуз менен ар бир адамга керектелүүчү мол ырайымыңызды тартуулаңыз. Биздин арабызда бир дагы адам сиздин ырайымыңыздан алыстабашына жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жайгашкан жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан, жакшы кабар сөзү үчүн жашап келген бардык биздин бир туугандарга Кудай өзүңүздүн ырайымыңызды берип, күч кубатка толтуруп, кандай кыйынчылыктар, кандай азаптар башына түшпөсүн, бир гана кайраттуулук менен сиздин сөзүңүздү көптөгөн адамдарга жеткирип, куткарылуу иши аткарылышына жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, кимде алсыз болуп жаткан болсо, алардын бардыгын өзүңүз жетектеп, жеткилең кыла көрүңүз. Биздин арабызда бир дагы адашкан адамдар болбосун. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү ачып берип, биз бара турган жолду ачык, айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн дагы ыраазыбыз. Сиздин улуу эркиңизди, сөзүңүздү дагы көп түшүнүшүбүз үчүн жардам бериңиз. Куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 15-бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 15-бөлүм. Тогузунчу, 10-чу аяттарды мен сиздерге окуп берейин. Жакан 15-бөлүм 9-10. Атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Жекшемби күнү эртең мененки саатта сиздер менен биргеликте жогорудан төрөлгөн машаякчылардын жашоосу кандай, кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди Кудай өзү тирилтти. Жаңы жашоого ээ болгон машаякчылар куткарылуудан кийин кандайча жашашы керек? Ошол теманы биз сиздер менен ар бир жекшемби күндө үйрөнүп келе жатабыз. Мурунку жумада эсиңиздерде болсо, куткарылган адамдар Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адамдар, Кудайдын сүйүктүү адамдары. Куткарылууга ээ болгон адамдар эми Кудайдын сүйүүсү менен жашаган адамдар. Анткени Кудайдын өзүнүн сүйүүсү биздин жашообузда күбөлөндүрүлүп келет. Кудайдын сүйүктүү адамдары. Ал тема бүтө элек, ошондуктан бүгүн чогуу дагы уланталы деп турайбыз. Даңктоо ырында да айтылат: өмүр бою угуп келген Кудайдын сөзү дагы мага айт, дагы мага угус деген. Сүйүү жөнүндөгү сөз канчалык көп уга турган болсок, ошончолук жүрөгүбүзгө кубаныч, шаттык тартуулай турган, жүрөктөрдү элжирете турган нерсе. Анткени бул адамдык сүйүү эмес, Кудайдын сүйүүсү. Куткарылуунун башаты болгон, баардык баталардын башаты болгон Кудайдын сүйүүсү. Ошол сүйүүнү бизге, жүрөктөрүбүзгө төгүп берген Кудай. Эми ошол сүйүүнүн ичинде болуп жашаганыбыз бул биздин руханий жашообуз деп аталат. Ошондуктан Кудайдын бизге берген сүйүүсү аркылуу мени сүйгөн Кудайдын сүйүүсү ыйык жазууда дагы айтылат. Ыйык жазууда дагы көптөгөн сөздөр айтылат, бирок алардын ичинен эң эле таң калыштуусу, сонун сөздөр бул Кудай бизди сүйдү деген сөз. Асма менен жерди жараткан жаратуучу Кудай, улуу Кудай, ыйык Кудай бизге окшогон күнөөкөрлөрдү сүйгөн чындык бул өтө эле керемет сөздөр. Өзүнүн эмгеги менен бир дагы адам куткарылбайт. Ошондуктан биздин куткарылууга ээ болгонубуз Эфестиктер 2-бөлүм 4-5 аяттарда айтылгандай, ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди ал ырайымдын негизинде куткарып алды. Улуу сүйүүсү аркылуу. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу бизге куткарылууну алып келди. Кудайдын сүйүүсү болбосо, анда биз түбөлүк кайгыга кала турган, үмүтсүз жашаган адамдардан болуп калмакпыз. Бирок бизди сүйгөн Кудайдын сүйүүсү аркылуу, шартсыз сүйүүсү. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсү адамдык сүйүүдөн такыр эле башка болгон агапе деп грек тилинен алынган сөз менен айтылат. Жөнөкөй сөздөрдөн айырмаланып, өзгөчө сөз менен агапе деп аталат. Эмне үчүн? Анткени ал жеткилең сүйүү, түбөлүк сүйүү, ыйык сүйүү, шартсыз сүйүү деп аталат.
Биз сиздер менен Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгонубуз бул биздин эмгегибиз, биздин иштерибиздин негизинде эмес, биз кылмышкер болуп жашаган учурда, душман болуп жашаган учурда эле Кудай бизди биринчилерден сүйгөн. Ал сүйүүнү таанып билген, түшүнгөн адам куткарылууга жеткен адам болуп саналат. Биз сиздер менен Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгондугубуз үчүн Кудайды сүйө алабыз. 1-Жакан 4-бөлүм 16-аятта Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ошого ишендик. Кудай сүйүү. 1-Жакан 4-бөлүм 19-аятта ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлү. Биз Кудайды сүйгөнүбүз, ал биринчи бизди сүйгөндүктөн биз да аны сүйө алабыз. Кудайдын сүйүүсүнө байланып жашаган адамдарданбыз. Ал биздин руханий жашообуз болуп саналат. Ошондуктан Жакан китебин жазган элчи Жакан 1, 2, 3 каттарын жазган шакирттердин ичинен эң кенжеси, кичүүсү деп айтсак болот. Жакан элчи өзүн Теңирдин сүйүктүү шакиртимин деп өзүн атайт. Теңир сүйгөн шакиртимин дейт. 12 шакиртин албетте Ыйса сүйгөн. Бирок өзүнүн сүйүүсүн көбүрөөк арнаган адам бул элчи Жакан болуп саналат. Ошондуктан Ыйса акыркы тамактануу учурунда, шакирттер менен биргеликте отурган учурунда Ыйсанын төшүнө башын коюп отурган эле деп айтылат. Сага ким чыккынчылык кылат деп сураган эле. Эч ким башка шакирттери сураган эмес эле. Эмне үчүн акыркы тамактануу учурунда ошол Жакан Ыйсанын төшүнө башын коюп отурду эле. Анткени жүйүттөр мурунку учурда болсо отуруп тамак ичемес, бир аз кыйшайып, чыканагына мындай таянып алып отурушчу эле. Бенгур деп китебин кинону көрсөңүздөр керек, ошол жакта бир аз кыйшайып, мындай ыңгайлуу аларга же билбейм, ыңгайсызбы. Ошондуктан Жакан дайыма Ыйсанын жанында отурган элек. Дайыма Ыйсага жакын болгон адам жана сүйүүгө көбүрөөк ээ болгон элчи Жакан. Жакан китебин 1-Жакан, 2, 3 Жакан каттарын, андан кийин Аян китебин жазган элчи Жакан. Ыйык жазуунун ичинен 66 китептин баардыгы маанилүү, бирок ошолордун ичинен эң эле маанилүү китеп кайсыл китеп деп ойлойсуздар? Кайсыны тандайт элеңиздер? Ооба, ал Жакан жазган жакшы кабар. Жакан китеби. Ыйык жазуунун баардык мазмуну Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрөт. Алардын ичинен Жакан 5-бөлүм 39-аятта ыйык жазууну изилдеп жатасыңар, анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Ыйык жазуу мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Ыйык жазуу Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрөт. Байыркы келишим Ыйса Машаяк келе турган жөнүндөгү пайгамбарчылык айтылган, ал эми жаңы келишимде Кудайдын ар бир сөзү, убадасы аткарылгандыгы айтылат. Алардын ичинен эң эле кенен, эң эле так кылып Жакан китебинде айтылат. Ошондуктан Жакан жазган жакшы кабар, анан 1-Жакан, 2-Жакан, 3-Жакан китептерин окуй турган болсоңуздар, элчи Жакан Кудайдын сүйүүсүн ушунчалык мындай тагыраак, кеңири сүрөттөп берген мазмунду байкасак болот. Жакан 15-бөлүм 9-аятта атам мени кандай сүйсө, мен да силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Жакан 15-бөлүм, Жакан 13-бөлүм, 14-бөлүм, 15-бөлүм, 16-бөлүмгө чейин улантылган мазмун. Анткени айкаш чыгачка кадалганга чейин акыркы түнү
шакирттери менен акыркы болгон баарлашуусу, сүйлөшүүсү эле. Ошолордун ичинен ата мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм деген сөздөр айтылат. Бул сөздөрдү карасаңыздар, Кудай ата өзүнүн уулу болгон Ыйса Машаякты кандайча сүйгөн, ата мени кандай сүйсө. Ыйса Иордан дарыясында сууга чөмүлдүрүлгөн учурда асмандан үн угулат: бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. Матай 17-бөлүмдө дагы, бийик тоого көтөрүлгөн учурда дагы Ыйса ошол учурда дагы үн угулат: менин сүйүктүү уулум, анын айткан сөздөрүн уккула. Өзүнүн сүйгөн жалгыз уулу. Ошондуктан ата мени кандай сүйсө, кандай сүйүү, биз аны элестете да албайбыз. Мисалы үчүн, ата энеси бир эле жалгыз баласы боло турган болсо, аны сүйөбү же сүйбөйбү? Сөзсүз түрдө сүйөт. Ошондой сыяктуу эле жаратуучу Кудай өзүнүн жалгыз уулун Ыйса Машаякты мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Кудайдын сүйүүсү менен Ыйса айтат, өзүнүн шакирттерин сүйөм деп. Шакирттерин гана эмес, шакирттердин бардыгы келечекте куткарылууга ээ боло турган адамдардын өкүлдөрү болуп саналган. Асман менен жерди жараткан Кудай өзүнүн жалгыз уулун сүйгөн сыяктуудай эле бизди дагы ошол сүйүүсү менен сүйөт. Сүйүү деген сөз жөн гана сөз менен сүйүлгөн сөз эмес. Эгерде оозу менен сүйөм деп коюп, бирок иш жүзүндө эчтеке аткарылбаса, анда ал жалган сүйүү болуп калат. Кудай өзү сөз менен гана бизди сүйбөстөн, бул дүйнөдөгү адамдардын бардыгы ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун айкаш-чыгачка кадалганга чейин аябастан берди. Анткени ага ишенген ар бир адам өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болсун деп жиберди. Биздин күнөөбүздөн дагы Кудайдын сүйүүсү өтө улуу болгондуктан, ошондуктан куткарылууга ээ боло албаган бир дагы адам жок. Ата мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Бул сөздү карасаңыздар, кандайча ойлойсуздар? Жүрөгүңүздөргө шаттык, кубаныч орнобойбу? Биз элестете алгыс сүйүү менен Кудай бизди сүйөт. Анткени өзүнүн жалгыз уулун сүйгөн Кудай айкаш-чыгачка кадалган Ыйса аркылуу эми бизди ошол эле сүйүү менен сүйдүк. Билесиздерби, Теңир бизди канчалык деңгээлде сүйөт? Бизге сүйүүсүн арнаш үчүн бүт суусун, бүт канын айкаш-чыгачта кадалып биз үчүн арнаган. Сүйүүгө ээ болгон бизге айтат, силерде менин сүйүүм болсун. Куткарылууга ээ болгон адамдар, сүйүүгө ээ болгон адамдар. Сүйүүгө ээ болгон адам эми мындан аркы жашоосун Кудайдын сүйүүсүнө ээ болуп жашашы керек. Силерде менин сүйүүм болсун. Менде менин сүйүүм болсун деген сөздүн мааниси эмнеде? 10-аятта: мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Атамдын осуяттарын аткаргандыгым үчүн анын сүйүүсү бар. Ыйса толук кандуу Кудайдын айткан сөзүнө тил алчак болгон эле. Филиппиликтер 2-бөлүм 6-аятта айтылат: ал Кудайдын бейнеси болгон өзү, Кудай өзү кул кейпин кийип бул дүйнөгө келген Кудай өзү өлгөнгө чейин тил алчак болду, айкаш-чыгачка кадалганга чейин.
Ыйса Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон сүйүктүү уулу. Ыйса Кудайды ушунчалык сүйгөндүктөн өлгөнгө чейин тил алчак болгон элек. Ал Ыйсага берилген Кудайдын осуяты же болбосо буйругу. Мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Өлгөнгө чейин ошол сүйүүнү сактаган. Иш жүзүндө аткарылган. Ошол сыяктуу эле менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Биз сүйүүгө ээ болгон адамдар, Теңирдин ичинде болгон сүйүүгө ээ болсок, анда биз анын осуяттарын аткарышыбыз керек болот. Ыйсанын осуяттары эмне? Мурунку жумада да мен сиздерге айтып кеттим эле. Жакан 13-бөлүм 34-аятта силерге жаңы осуят берем. Бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Жаңы осуят. Мен силерди сүйгөн сүйүү менен. Мени сүйгөн Теңир ошол сүйүү менен эми бир туугандарды бири-бириңерди сүйгүлө. Ошол бизге берилген жаңы осуят. А эски осуят кайсы? Бул 10 осуятты билдирет. 10 осуятты экиге бөлө турган болсок, чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен Кудай Теңириңди сүй. Андан кийин жакыныңды өзүңдүн денеңдей кылып сүй. Бүт жүрөгүң менен, бүт күчүң менен, жан дилиң менен, бүт өмүрүң менен Кудайды сүйө ала турган адам өзүнүн жакынын сүйө ала турган адам болот. Мен курсагым ачса, башка адамдын да курсак ачканын билип, өзүмдүн тамагымды аны менен бөлүшүшүм керек. Өзүмдү кандай кийим менен камсыз кылсам, башка жакынымды дагы кийим менен камсыз кылып беришим керек. Өзүм денеме кандай кам көрсөм, башка адамдарга да ошондой кам көрүүм керек болот. Теңир бизди кандай сүйүү менен сүйдү, ошол сүйүүнү элестетип көрө турган болсок, Ыйса Кудайдын уулу катары, өзүнүн курмандык козу катары биз үчүн берген сүйүүсү менен сүйдү. Эми биз бүт жүрөгүбүз менен, бүт жан дилибиз менен, күч кубатыбыз менен Кудайды сүйүшүбүз керек болот. Ыйса Машаяк келгенге чейин Кудай эч бир жолу Кудайды жан дилиң менен, чын жүрөгүң менен, күчүң менен сүй деп айткан эмес. Эмне үчүн? Анткени адам Кудайды ошондой деңгээлде сүйө албайт. Бүт күчүң менен, өзүбүздүн оюбуздан дагы баш тартып, жада калса жаныңды бергенге чейин даяр болуп, Кудайды сүйө аласыңарбы? Израиль эли Кудайдын тандап алган эли эле, бирок алар Кудайдын сөзүнө тил алган жок. Кудайдан баш тарткан эл. Эмне үчүн? Алардын жүрөгүндө Кудайга болгон сүйүү жок эле. Жакан 5-бөлүм 42-аятта Жакан элдерге, Жүйт элине кайрылып айтат: Мен силерди билем, жүрөгүңөрдө Кудайга болгон сүйүү жок деп. Кудайды силер өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн колдонолу деп аракеттенесиңер. Силердин жүрөгүңөрдө каяктагы сүйүү? Чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен Кудайды сүйө аласыңбы? Куткарылбаган адам андай сүйүүнү арнай албайт. Ал эми биз сиздер менен Кудайдын улуу сүйүүсүнө ээ болгон адамдарбыз. Римдиктер 8-бөлүм 32-аятта өз уулун аябастан аны баарыбыз үчүн берген Кудай өзүнүн уулун аябастан баардыгыбыз үчүн өзүнүн уулун берген. Ал Кудайдын сүйүүсүн билдирет. Ошол сүйүүнү биз таанып, билип, куткарылдык. Ошол сүйүүгө ээ болгон адамдар эми жаңы осуятты аткарышы керек. Мен силерди кандай сүйгөн болсом дейт Теңир, өзүнүн жанын берүү менен,
силер дагы бири бириңерди сүйгүлө. Ал сүйүү ошунчалык өтө бийик деңгээлде. Агапе сүйүү, адамдык сүйүү эмес, агапе сүйүүсү менен. Грек тилинен карасак, бир туугандар, жакындары, үй бүлөлүк сүйүү сторге деп аталат. Достук сүйөнү филия деп аталат. Аял менен эркектин ортосундагы сүйүү эрос деп аталат. Ал эми Кудайдын болгон сүйүүсү агапе. Бир эле сөз менен, сүйүү деген сөз менен айтылбайт, мазмунга жараша колдонулган сөздөр дагы башка. Анткени адамдык сүйүүнү Кудайдын сүйүүсү менен салыштырууга мүмкүн эмес болгондуктан, Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгондуктан биз куткарылууга ээ болгонбуз. 1 Тессалоникалыктар китеби 2-бөлүмдө айтылат, Кудай сүйгөн бир туугандар. Бир туугандар деген кимдер? Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адамдар. Кудайдын сүйүүсү биздин жүрөктөрүбүзгө төгүлгөн адамдар. Ыйык рухтун жетеги менен Кудайдын сүйүүсүн таанып билген адамдарбыз. Таанып билип эле тим болбостон биздин жүрөктөрүбүзгө ошол сүйүүнү төгүп койгон. Фасоль отургузсак, фасоль чыгат. Ошондой сыяктуу эле. Биздин жүрөктөрүбүзгө сүйүү төгүлгөндүктөн эми ошол сүйүү сыртка чыгарылышы керек. Бул таң калыштуу нерсе эмеспи? Эгерде менин осуяттарымды аткарсаңар, анда силерде да менин сүйүүм болот. Атам мени кандай сүйсө, силерди да ошол сүйүү менен сүйөм. Мен атамдын осуяттарын аткаргандай эле, силер да менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Буну эч качан унутпашыбыз керекпиз, терең ой жүгүртүүбүз керек. Анткени сүйүү деген бул теория эмес. Оозу менен сүйөм деп кайсыл адам айта албасын? 1 Жакан 3-бөлүмдө айтылат, бир туугандар, оозубуз менен, сөзүбүз менен гана сүйбөйлү, чын жүрөктөн, ишибиз менен сүйөлүк. Сөз менен, ооз менен адамдардын бардыгы эле сүйө алат. Бирок иш аракети менен аткарылбаса, ал чыныгы сүйүү болуп саналбайт. Америкалыктар сүйөм деген сөздү өтө көп айтышат. Кореядагы адамдар, кореец адамдар бири-бирин сүйөм деп айткандан уялышат, айта албайт. Ичинде сүйөт, бирок аны сөз менен айта албайт. Айтайын дейт, бирок чыкпайт оозунан. Америкалыктар билесиздерби кандай? Өтө адатка айлантып алышкан I love you, you love me деген сөздөр менен. Анан I love you деп коелу, эртең эле ажырашып кетишет. Ал оозуна байланып калган, жабышып калган сөздөр, жөн гана адатка айланып калган сөздөр. Сүйүүдө эч качан жалган нерсе болбошу керек. Чындык бул сүйүү менен байланыш болуш керек. 1 Петр 1-бөлүм 22 аятта бир туугандык таза сүйүүгө ээ болуу үчүн рух аркылуу чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Менин жүрөгүм тазаланган адам эми чыныгы сүйүү менен бир туугандарды сүйгөнгө даяр болушубуз керекпиз. Ошол сүйүү оту дайыма жалындап күйүп турушу керек, бири-бирибизди ысык сүйүү менен сүйгөнгө. Ыйык рух менин ичимде жашайт. Ыйык рух биздин ичибиздеги сүйүү отун жалындатып күйгүзүп турат. Ар дайым жалындап турушу үчүн. Бир аял менен эркек жолугатта бири-бирин ушунчалык сүйөт. Бири-бирин сүйүүсүн кабыл албаса, экөө ооруга чалдыгып өлүп калайын дешет. Сен болбосоң мен жашай албайм, сенсиз мен өлүп калам деп шунчалык сүйүүсүн билдирип отуруп, анан бат эле ал сүйүү өчүп калат.
Бир аз убакыт өткөндөн кийин акырындык менен сүйүү муздап калат. Башында жакшы нерселерди, сапаттарын гана көрөт дагы, анан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин туура эмес сапаттарын көрө баштайт. Анан жыйынтыгында сүйүү муздап калат. Бир апа мындайча айтат: өзүнүн баласы ушунчалык сулуу, жашынакай баласы бар. Анан кийин менин балам анчалык сулуу болбошу керек деп, сулуу эмес жакты карайын деп, башка бир нерсени карайт экен. Сүйө турган болсо, баласы дагы башка нерсенин баардыгы көзүнө ушунчалык сулуу, жакшынакай болуп көрүнүп калат. Жаман нерсе да жакшы нерсе болуп көрүнөт. Аян китеби 2-бөлүмдө айтылат: Эфес жыйыны канчалык Кудайды сүйдү эле, Кудайдын астына тил алчаак болду эле. Өтө үлгүлүү жыйын катары колдонулган эле. Бирок Кудай айтат: силерди ашкерелей турган сөзүм бар. Эмне үчүн? Анткени силер биринчи сүйүүңөрдү таштап койдуңар. Эң эле тунук болгон чыныгы сүйүү силерде муздап калды. Эң биринчи сүйүүдөн чыккан иштериңерди кайрадан ойлогула. Андай болбосо, мен өз жарыгымды силерден алып салам. Ыйык рухтун жетеги силерде болбойт деген сөз. Ыйык рух эми иштебейт деген сөз. Эң башында куткарылган учурда куткарылдым деп адам, ал жакшы адамбы, жаман адамбы, байбы же кедейби, билимдүүбү, билимсизби, баардыгын четке кагып, 2-Корунтуктар 5-аятта айтылгандай, дене боюнча бири-бирибизди тааныбайбыз. Ыйса Машаякты деле карап көрө турган болсок, Ыйса дагы өтө кедей үй бүлөдө төрөлгөн. Анан аны шакирттерин да карап көрө турган болсоңуздар, шакирттери дагы эле кедей, балык уулоочу адамдар. Жүйүттөрдүн ичинде четке кагылып, айкаш-жыгачка кадалган Ыйса Машаяк. Анан элдер айтышат: жыгач устанын үй бүлөсүндө төрөлгөн адамды силер Машаяк деп атайсыңар деп ашкерелешкен, шылдың кылышкан. Элчи Павлды карай турган болсок, Ыйса Машаяк устанын үй бүлөсүндө төрөлгөн адамды силер кантип Машаяк деп атайсыңар деп, ал Машаякка ишенген адамдардын баардыгын чыккынчылык кылып, түрмөгө отургузган учурлары болду эле. Бирок эми мен бир дагы адамды дене боюнча тааныбайм. Сырткы келбети ал сулуубу, бай адамбы, жаман адамбы, кедей адамбы, билимдүүбү, билимсизби, таанымалбы же атаксызбы. Бир гана себеби куткарылгандыктан ал адамды дагы биз сүйө алабыз. Ак түстөгү адам болобу, кара түстөгү адам болобу, улутуна карабастан куткарылган адамдардын баардыгы бир гана себеп куткарылгандыктан биз бири-бирибизди сүйө алабыз. Анткени Теңирдин сүйүүсү биздин ичибизде жашагандыктан. Ошондуктан биз сиздер менен адамдык шарттар менен эмес, Кудайдын сүйүүсүн кабыл алгандыктан түбөлүккө биз бир туугандар болуп калдык. Ошондуктан бири-бириңерди сүйгүлө. Ошол Кудайдын улуу сүйүүсү, ал сүйүүнүн оту өчүп кала турган болсо, анда
денелик сүйүү болуп калат. Бири бирин жакшы көргөн адамдар өзүнчө бөлүнөт, бай адамдар өзүнчө, кедейлер өзүнчө, сулуу эместер өзүнчө, баардыгы жамаат болуп бөлүнүп алышы мүмкүн. Биз сиздер менен денелик шарттарга байланып бири-бирибизди сүйбөйбүз. Дене жактан адамды кабыл алып, дене жакта жакшы мамиледе болсок ага жакындап, андай мамилебиз жок болсо алыстап кетип, андай эмес. Теңир бизди сүйгөн ошол сүйүү. Куткарылбаган адамдар, биз куткарылганга чейин Кудай бизге ырайым кылды го. Ал куткарылбаган адамды да Кудай өзүнүн бейнеси боюнча жараткан, өзүнүн улуу максаты аткарылышы үчүн жаратылгандыктан, Кудайдын ырайымын таанып биле элек болгондуктан, ал өтө аянычтуу күнөөкөр деп биз аны карашыбыз керекпиз. Ага дагы биз ырайым кылышыбыз керекпиз. Кудайдын сүйүүсү менен ал адамды сүйө алышыбыз керек. Жакшы кабарды жеткиришибиз үчүн ал адамдарды дагы биз сүйүүгө даяр болушубуз керекпиз. Эмне үчүн? Анткени биз күнөөкөр болгон учурда, душман болгон учурубузда Кудай бизди биринчиден сүйдү го. Куткарылбаган адамдар дагы куткарылышы үчүн биз аларды сүйүүгө даяр болушубуз керекпиз. Биздин убактыбызды дагы, байлыгыбызды дагы, материалдык байлыгыбызды, жада калса өмүрүбүздү дагы бергенге даяр болушубуз керекпиз. Билесиздерби, жакшы кабар сөзү бизге жетиши үчүн канчалаган адамдар башынан кайгыны, азаптарды өткөрдү эле. Эгерде алардын курмандыктары болбосо, биз дагы силер менен куткарыла албайт болчубуз. Жакан 13 бөлүмдө 13-14 аяттарда эмне деп айтылат? Ыйса өлгөнгө чейин өзүнүн шакирттерин буттарын жууп берет. Мен устат болуп туруп, силердин бутуңарды жуудум. Жакан 13 бөлүм 1 аятта бул дүйнөдөн кетип атасына бара турган убакыт келгенин билип, бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын акырына чейин сүйдүк. Ыйса өлүп, кайрадан тирилгенден кийин атама келер убактым аз калды. Ошондуктан дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын, өз шакирттерин, алардын ичинде Жүйүт Искариот дагы бар элек. Жүйүт Искариот чыккынчылык кылып аны сатып жиберерин дагы билген эле. Канчалык тобо кыла турган мүмкүнчүлүктү берди эле, бирок ал тобо кылган жок. Бирок Ыйса Жүйүт Искариоттун дагы бутун жууп берди. Андан кийин тамак жеген учурда дагы эң жакшы даамдуу тамакты ошол Жүйүт Искариотко дагы берген. Нан сындырып дагы берген. Өзүңдүн ишиңди аткар. Мен сени сүйөм, бирок сен мага чыккынчылык кыласың. Бирок анда да эч нерсе кыла албайм. Жүйүт Искариоттун дагы бутун жууп берген. Ал сөздүн маанисин аягына чейин сүйгөн Жүйүт Искариот аягына чейин Теңирдин сүйүүсүнөн баш тарткан. Биз сиздер менен бизди жек көргөн адамдарды дагы биз аларга ырайым кылышыбыз керекпиз. Бир тараптуу гана сүйүү эмес, өзүн айкаш-чыгачка кадаган Жүйүт элин, колу менен шылдың кылган адамдарды карап, ата, азыр бул адамдар эмне кылып жатышканын билбей жатышат, алардын күнөөсүн дагы кечире көр деп айкаш-чыгачта кадалып, ошол адамдар үчүн сыйынган эле. Өзүн шылдыңдаган, өзүн ташбаранга алып сабаган адамдар үчүн Ыйса аларды да кечире көр деп сыйынат. Элчилердин иштери 7 бөлүмдүн аяккы аяттарды карай турган болсок, Стефан диакон кайраттуулук менен Кудайдын сөзүн жүйүттөргө жеткирет. Анан жүйүттөр болсо кулактарын жаап алып, Стефан диаконду ташбаранга алышат. Сөөктөрү сынып, башы жанчылып, каны агып жаткан учурда дагы ташбаранга алынган Стефан эмне деп
кайрылат. Ата, алардын күнөөсүн өзүң кечире көр. Айкаш-чыгашта кадалган Ыйса Машаяк шылдың кылган адамдар үчүн сыйынгандай эле Степан диакондагы ошондой жүрөгү менен адамдар үчүн, жүйүттөр үчүн кайрылып сыйын алган. Эмне үчүн? Анын жүрөгүндө Кудайдын сүйүүсү бар болгондуктан. Кудайдын улуу сүйүүсү. Кудайдын сүйүүсүн акырындык менен аткарган болсок, анда Машаяктын сапаттары биздин жашообузда дагы сөзсүз түрдө аткарылат. Биз дагы Ыйсанын өзүнө окшоп бир туугандарды чын жүрөктөн сүйө алган болобуз. Биздин Теңир башка адамдардын жүрөктөрүн көрүп, жандарын көрүп, ырайым кылгандай эле биз дагы ошол жүрөккө үйрөнө алабыз. Жакан жазган биринчи кат, биринчи Жакан китеби, 2-бөлүм 9. Биринчи Жакан 2-бөлүм 9 аят. 11-аятка чейин окуйбуз. Ким жарыкта жүрөм десе, бирок бир тууганын жек көрүп жатса, ал дагы деле караңгылыкта жүрөт. Ким бир тууганын сүйсө, ал жарыкта жашап жатат жана эч кимге азгырык болгон жок. Ал эми ким бир тууганын жек көрсө, ал караңгылыкта жүрөт жана өзүнүн кайда бара жатканын билбейт. Анткени караңгылык анын көзүн сокур кылып койгон. Биринчи Жакан китебин карай турган болсоңуздар, сүйүү жөнүндө өтө көп сөздөр айтылат. Ким жарыкта жүрөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, анда ал караңгылыкта жашайт. Биринчи бөлүм 5-аятта, биринчи Жакан 1-бөлүм 5-аятта. Кудай жарык, анда эч кандай караңгылык жок деп айтылат. Кудай менен баарлашууда болобуз деп туруп, анан өзү караңгыда жашай турган болсо, ал жалган сөз сүйлөгөн адам. Кудай өзү жарык. Кудай менен бир мамилелешүүдө болобуз деп туруп, өзү караңгыда жашай турган болсо, анда жалган. Жарык менен караңгы кантип бир чогуу боло алат? Экөө бир байланыша да албайт. Кудай ал жарык. Ал эми мен караңгылыкта өзүм жашап, анан Кудай менен бир баарлашуудамын, мамилелешүүдөмүн десем, анда мен жалган айткан болом. Жарыктын астынан бир дагы нерсени жашырууга мүмкүн эмес. Биз жарыкта жүрөбүз деген сөздүн мааниси жеткилең түрдө жашайбыз деген сөз эмес, туураны туура деп, туура эмести туура эмес деп биз айырмалап билишибиз керекпиз. Туура эмес иштерден биз арылышыбыз керекпиз. Ошондуктан Кудай менен баарлашууда мен деп өзү караңгылыкта жүргөн болсо, ал калп айткан адам болот. 1 Жакан 1-бөлүм 3-аятта эмне деп айтылат? Биздин ортобузда мамиле болуш үчүн силерге укканыбызды, көргөнүбүздү жарыялап жатабыз. Биздин мамиле ата, уул жана Машаяк менен болгон мамиле. Fellowship, бир биримдиктеги адамдар баарлашкан. Бир ата, бир туугандар, бир үмүткө ээ болгон, бир ишенимде жашаган, бир максатты көздөгөн адамдар, бир тагдырга байланыш болгон адамдар. Ошол баарлашуу деп айта алабыз. Филиппиликтер 1-бөлүм 5-аятта, биринчи күндөн тарта, куткарылган күндөн тарта, жакшы кабардын ичинде силер баарлашууда келе жатасыңар.
Баарлашуу же болбосо мамилелешүү бул биздин руханий жашообуз деп аталат. Куткарылган адамдын руханий жашоосу бул мен жалгыз жашаган жашоо эмес, мен каалагандай, менин оюмдай, менин койгон максаттарымдай эмес. Бул дүйнөнүн адамдарын карасаңыздар, куткарылбаса дагы өздөрү дагы жакшы иштерди кылганга аракет кылышат, ыйык болуп жашаганга аракеттенишет, бирок Теңирге эч кандай тиешеси жок жашоо менен жашашат. Ал эми машаякчылардын руханий жашоосу бул Кудай менен болгон түздөн түз, бир туугандар менен болгон, ыйык рухтун жетеги менен болгон бир баарлашууда жашаган адамдар. Биздин мамилебиз ата жана уул Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Бул ыйык мамиле болуп саналат. Теңир биз менен чогуу болбосо, анда ал ыйык мамилелешүү боло албайт. Ошол баарлашуу, мамилелешүү, достук, ошол биздин руханий жашообуз. Адам төрөлгөндө өз алдынча жашай алабы? Аны төрөгөн апасы, атасы, эжекеси, байкеси, тайкеси, тайжеси, эжелери, баардык туугандардын курчоосунда болот. Ошондой сыяктуу эле куткарылган учурда мен жалгыз эмесмин. Менин атам болот, бир туугандарым болот, ыйык рухтун жетеги болот. Ошолордун ичинде бир болуп баарлашууда боло алам. Ошол баарлашууда болуу деген сөз жарыкта болуу, жарык менен болгон мамиле. Жарыкта жүрөм десе, бирок бир тууганын жек көрүп жатса, ал дагы деле караңгылыкта жүрөт. Караңгылыкта жашаган адам. Кудай менен баарлашууда жок адам. Ким бир тууганын сүйсө, ал жарыкта жашап жатат жана эч кимге азгырык болгон жок. Жарыкта жашаган адам, биздин мамилебиз ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Бир туугандар менен болгон мамилелешүү. Жеке бирден бир баарлашуу эмес, Кудай жана Машаяк бир туугандар, үч бурчтуктуу формадагы баарлашуу. Кудай менен болгон түз, нормалдуу баарлашуу болбосо, анда ал бир туугандарды дагы сүйө албайт. Ошондуктан бир тууганын сүйсө, ал жарыкта жашап жатат. Эч кимге азгырык болгон жок. Кудайдын астында, адамдардын астында эч бир туура эмес иштерди кылбаган адам болот. Азгырык болбогон. Ал эми ким бир тууганын жек көрсө, ал караңгылыкта жүрөт жана өзүнүн кайда бара жатканын билбейт. Анткени караңгылык анын көзүн сокур кылып койгон. Бир тууганын жек көргөн адам, сүйбөгөн адам, сүйбөсө жек көрөт. Анын кемчиликтерин гана байкайт. Ыйса эмне деп айтты эле? Сенин көзүңдө болуп турган нерсени көрбөй, байкабастан башка адамдардын көзүндөгү болуп турган нерсени көрөсүң. Ошондуктан башка адамдардыкын ачык көрүшүң үчүн өзүңдүкүн биринчи алып сал. Башка адамдарда азгырык боло турган чоң күнөө бар. Мынтип карашыбыз керекпизби көзүбүз менен? Өзүнүн кемчиликтерин байкабастан, билбестен, башка адамдардын гана кемчиликтерин издеген адам. Ал өтө эки жүздүүлүктү билдирет.
адашкан адам. Ким бир тууганын жек көрсө, ал караңгылыкта жүргөн адам. Бир тууганын жек көргөн адам Кудай менен болгон мамилелешүүсү дагы жок, караңгыда жашаган адам. Кайда бара жатканын дагы билбейт. Караңгылыкта адашып жүргөн адам. Караңгылык анын көзүн сокур кылып койду. Биз сиздер менен буга өтө маани берип угушубуз керекпиз. Биз сиздер менен чынында Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адамдарбыз. Кудай айтат, менин сүйүүм эми силердин ичиңерде болсун. Кудайдын осуяттарын аткаруубуз менен Кудайды сүйө алабыз. Бир туугандарды сүйө алабыз. Ошол жарыкта жүргөн адамдын жашоосу. Андай болбосо, биз дагы деле караңгыда жүргөн адамдар болуп калабыз. Адам куткарылууга ээ болду. Бирок руханий жашоосу куткарылган адамдын жашоосуна дал келбесе, ал караңгыда жашаган адам. Эмне үчүн? Анткени Кудай жарык дейт. Анда бир дагы караңгы нерсе жок. Биз жарык болгон Кудайдын астында жашайбыз. Кемчиликтерибизди байкасак, туура эмес иштерибизди билсек, анда алардан арылып, жарыкта жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Биз куткарылгандыгыбыз Кудайдын сүйүүсүн таанып билгенибиз. Таанып билип, ага ишенгенбиз. Куткарылгандан кийинки биздин руханий жашообуз дагы Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адамдар, анын сүйүүсүн эми жашообузда аткарышыбыз керек болгон адамдарбыз. Ошол руханий жашоо деп аталат. Ушунда аткарыласыздарбы? Ооба, ал дагы силердин колуңардан келе турган нерсе. Биз сүйгөнүбүз адамдык сүйүү менен эмес, Кудайдан алган сүйүү менен адамдарды сүйө алабыз. Кудай бизге тартуулаган сүйүүсү менен куткарылбаган адамдарга дагы ырайым кылып сүйө алабыз. Бир туугандарды да сүйө алабыз. 1 Жакан 3 бөлүм. 1 Жакан 3 бөлүм 14 аят. 14-15 аяттарды окуйбуз. 1 Жакан 3 бөлүм 14-15. Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз, анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. Бир тууганын сүйбөгөн адам өлүмдүн бийлиги астында. Бир тууганын жек көргөн адам киши өлтүрүүчү. Киши өлтүрүүчү адам өзүндө бар болуп турган түбөлүк өмүргө ээ эмес экендигин силер билесиңер. Бул жакта өтө катуу сөздөр менен айтылган. Олуттуу сөздөр айтылат. Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз. Эмне үчүн? Анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. Жакан 5 бөлүм 24 аят айтылат. Мага ишенген адам өлүмдөн өмүргө өттү. Ыйса Машаяктын сөзүн уккан адам, кабыл алган адам, түбөлүк өмүргө ээ болгон адам, өлүмдөн өмүргө өткөн адам болуп саналат. Бир туугандарыбызды сүйгөндүктөн биз өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү билебиз. Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздүн себеби эмнеде? Далил эмнеде? Бир туугандарыбызды сүйгөнүбүздө. Кудайды сүйгөн болсок, анын сөзүнө тил алчак болобуз. Кудайды сүйгөн болсок, бир туугандарды сүйгөн болобуз. Ошол сүйүүнү түшүнгөн адам менен түшүнбөгөн адамдын ортосунда чоң айырмачылык бар. Жыйынтыгы дагы башка. Ошол өлүк адам менен тирүү адамдын айырмасы болуп саналат. Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз. Куткарылдык деген сөзгө далил. Бир тууганын сүйбөгөн адам өлүмдүн бийлиги астында. Өлүмдүн бийлиги астында деген сөз
ишеними дагы да туура эмес ишеним. Бир тууганы жек көрүп туруп, анан оозу менен мен өлүмдөн өмүргө өткөн адаммын, мен Кудай менен баарлашкан адаммын, мен жарыкта жашаган адаммын деп айтат, бирок ал адашып жүргөн адам. Ал жалган сүйлөгөн адам. Бир тууганы жек көргөн адам киши өлтүрүүчү. Киши өлтүрүүчү адам өзүндө бар болуп турган түбөлүк өмүргө ээ эмес. Сүйбөстөн ал жек көрөт. Жыйындын ичинде сүйө турган бир туугандарды билесиздерби, сүйгөнгө караганда жек көргөн адамдар дагы бар. Мына баланча бир тууганды жек көргөндүгүм үчүн мен жыйынга да баргым келбейт деген адамдар бар. Же силердин араңарда андай жокпу адам? Эгерде силердин жүрөгүңүздөрдө ошондой нерсе болгон болсо, терең ой жүгүртүп көрүүңүздөр өтө зарыл. Анткени Кудай бизди сүйөт. Анда эмне үчүн биз башкалардын кемчиликтерин гана издеп, колубуз менен көрсөтүп, мындайсың, тигиндейсиң деп аларды ашкерелеп, сындап жада калса, бир туугандарга көздөй муштумубуз кетип калышы мүмкүн. Жинденип, кандайча ушундай нерселерди биз өзүбүзгө ушундай нерселерди уруксат беребиз. Бир тууганы жек көргөн адам киши өлтүрүүчү адам. Жек көргөн адам бул өлүмгө бара турган адам. Куткарылгандыгыбыз бул теория эмес, дагы кайталап кетейин, бул чындык. Куткарылдык дегенге далилдер көрсөтүлүшү керек анда. Кудай менен баарлашууда болобуз деп айта турган болсок, анда жарыкта жашаган адамдар экенибизди биз далилдешибиз керекпиз. Кудайдын сүйүүсүн түшүнгөн болсок, Ыйса айтат, ата мени кандай сүйгөн болсо, мен да силерди ошондой сүйөм. Ал үчүн менин ичимдеги сүйүүмдүн осуяттарын аткаргылат. Бул өтө маанилүү көйгөй. Оозуна жармашып калган сөздөр менен эмес, мен сени сүйөм, кел, баарлашалы, мамилелешели деген сөз курулай сөздөр эмес, чын жүрөктөн чыккан сөздөр болушу керек. Өмүр бар жерде сүйүү бар. Сүйүү бар жерде өмүр бар. Сүйүү жок жерде жек көрүү бар, өлүм бар. Уруш, талаш деген нерсе бар. Биринчи Жакан 3-бөлүм 16 аятты дагы окуйбуз. Биринчи Жакан 3-бөлүм 16 аят. Ал биз үчүн өз жанын бергендиктен, чоң окуйбуз. Ал биз үчүн өз жанын бергендиктен сүйүүнүн кандай болоорун билдик. Ошондуктан биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Бул жерде карасаңыздар, ал Теңир биз үчүн өз жанын бергендиктен, Теңир бизди куткарып алыш үчүн асмандагы өз тактысын дагы таштап, улуу даңкын дагы таштап, бул дүйнөгө, көрксүз бул дүйнөгө келди дагы, Мариям аркылуу бул дүйнөгө төрөлөт, кедей үй бүлөдө бул дүйнөнүн адамдары башынан өткөрө турган баардык кайгыны, шылдыңды башынан өткөрүп, бизге окшогон күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн айгач-жыгачка кадалган элек. Ошондуктан биз анын сүйүүсүн кандай экендигин билдик. Жыйынтыгында куткарылдык.
Куткарылдык деген сөздүн мааниси Кудайдын жеткилең сүйүүсүнө ээ болдук деген мааниге ээ. Ошондуктан биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Кудай өзүнүн сүйүүсүн бизге арнаш үчүн жанын бергенге чейин даяр эле. Эми биз дагы бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керекпиз, сөзсүз түрдө. Жакшы билесиздерби? Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, бул дүйнөнүн ордуна өзүбүздүн аттарыбызды кое турган болсок, Жакан 3-бөлүм 16-аят. 1-Жакан 3-бөлүм 16-аятты да карасаңыздар, ал биз үчүн өз жанын бергендиктен, сүйгөн адамы үчүн жанын берди. Эми биз дагы бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Кандай деңгээлге чейин бизди сүйдү? Өзүнүн сүйүктүү адамы үчүн өзүн курмандыкка берүүгө даяр. Убактысы менен курмандык кылат, материалдык байлыгы менен, өзүнүн эркиндигин дагы, өз өмүрүн дагы. Ошондуктан Теңирди сүйгөн, жыйынды сүйгөн, адашкан адамдарды сүйгөн адам болушубуз керекпиз. Ошол Кудайдын сүйүүсүн кабыл алган, түшүнгөн адамдын жашоосу. Ошондуктан биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Бул сөзсүз түрдө аткарылып турган иш. Короз кантип кыйкырат? Кукарайку дегени ал тоок же болбосо короз келип аф десе туура эмес болуп калат го. Короз сөзсүз түрдө кукареку деп кыйкырышы керек. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адам Теңирди сүйүшү керек. Эмне үчүн анткени ал бизди биринчиден сүйгөндүктөн. Кудайды сүйгөн адам бир туугандарды сүйгөн адам болушу керек. Мында эч бир өзгөчөлүк нерсе жок, бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе. Кандайча ойлойсуздар? 17-аятта. Колунда бар болгонуна карабастан, бир тууганын муктаждыгын көрүп туруп, жардам бербеген адамда кантип Кудайдын сүйүүсү болсун? Бир тууганы үчүн өз жаныбызды беришибиз керекпиз деп айтканбыз, Жакан 15-бөлүмдө айтылат, өз досу үчүн жанын бере турган болсо, мындан артык сүйүү жок. Адам өзүнүн досу үчүн жанын берүүгө даяр болгон болсо, анда андан артык сүйүү жок болот. Андан дагы артык сүйүү жок. Теңир бизге окшогон күнөөкөрлөр үчүн өзүнүн достору кылып алыш үчүн өзүнүн жанын биз үчүн берген. Менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, силер да менин досторумсуңар. Менин айткан осуяттарымды аткарсаңар, мен силерди сүйүп, жаныңарды куткарып алыш үчүн, анда силер да бир тууганыңарды ошол сүйүү менен сүйгүлө. Сүйүктүү бир туугандар, куткарылган адам бул бири-бирине дос болгон адам. Адамдык шарттардан такыр бошонуп, Кудайдын сүйүүсү менен чын жүрөктөн сүйгөн адамдар. Менин убактымды дагы курмандык кылуу менен, менин байлыгымды дагы курмандык кылуу менен, башка бир туугандар үчүн өзүмдүн нерселеримден баш тартып, бир тууганымдын муктаждыгын көрүп, ага жардам берүүнү каалаган адам.
менменсинген же болбосо өзүмчүл адам эмес. Сүйүү деген нерсе эмне? Алуу эмес, сүйүүнү берүү керек. Бул колунда бар болгонуна карабастан бир тууганын муктаждыгын көрүп туруп жардам бербесе, колумда байлык бар, анан башка бир тууганым азыр ачка болуп турат. Жардам беришим керек деген ой пайда болот да. Анан пайда болгон ойду ишке ашырбай ошол бойдон калтырып койсом, өзүмдүн жүрөгүмдү, каалоомду токтотуп коем. Жардам бергим келет, ой бар. Бир тууганым азыр ушунча кыйналып жатат, ачка болуп жатат, муктаждыктары көбөйүп турат, мен жардам беришим керек эле. Накыл сөздөрдү айтат, колуңда барып тулуп, колуңда бар болуп туруп жардам бергиң келсе, анда эч качан алардан аябат. Жүрөгүбүздө жардам берем деген нерсени, ойду токтотуп койгон болсок, анда өзүбүздүн денебиз боюнча жашаган адам болуп калабыз. Теңир үчүн баардыгын аткаргым келет, бирок мен өтө өзүмчүл адаммын. Кээ бир адамдар дүйнөлүк жакшы кабар таркатылышы үчүн бүт өзүнүн байлыгын да карнайт. Кээ бир учурда кедей адамдар дагы өзүнүн бүт байлыгын жакшы кабар сөзү үчүн, башка адамдардын куткарылышы үчүн курмандык катары алып келген адамдар бар. Кээ бир учурда чет мамлекеттеги бир туугандар дагы ошондой курмандыктарды алып келишет. Өтө чоң сумма эмес деп айтышат, бирок менин көз карашым боюнча өтө чоң суммадагы курмандыктар. Ошондой бир туугандарыбыз бар болгондуктан кыйынчылыкта мен миссионер катары дүйнө жүзүнө барып жакшы кабарды тарката албасам дагы материалдык жардамды берейин деген адамдар өтө көп. Андай адамдар жок болсо, дүйнөнүн 82 мамлекетинде биз кантип жакшы кабар сөзүн таркатат элек. Чет мамлекеттеги жыйындар көп, кедей мамлекеттерде көп жайгашкан. Ошондуктан биз миссионерлерди ошол мамлекеттерге жиберип, жакшы кабарды таркатыш үчүн кызмат кылган бир туугандарыбыз үчүн, биринчиден сүйүүгө ээ болгон бир туугандар алар үчүн кам көрүшөт. Ошондуктан ким муктаждыгын көрүп туруп жардам бербеген адам болсо, ал адамда Кудайдын сүйүүсү жок болот. Жардам берүүнү каалаган адам. Мисалы үчүн бир жумушта иштеген болсок, соода кылсак, же болбосо кичинекей бизнесибиз болсо, кандай иш кылбайлы, анын негизги максаты теңир үчүн болушу керек. Же болбосо жакшы кабар үчүн болушу керек. Биринчиден жакшы кабар сөзү таркатылышы үчүн, башка адамдардын жаны куткарылып калсын деген максатты көздөп, андан кийин бир туугандардын муктаждыгына жардам көрсөтүш үчүн. Галатиялыктар 6-бөлүмдө айтылат, колдон келишинче жардам бергенге аракет кылгыла. Мени кечирип коюңуздар, бирок бул дүйнөдө өтө кедей адамдар бар. Ал кедей адамдар биздин жардамыбызды күтүп турушат. Бирок биздин шарт боюнча, Кудайдын сөзү боюнча, куткарылган бир туугандарга биринчи ирет жардам беришибиз керекпиз. Биринчиден адамдардын жаны куткарылып калышы үчүн жардам беришибиз керекпиз. Андан кийин куткарылган бир туугандарга карата жардам. Анан үчүнчү орунда куткарылбаган адамдар, муктаждыкта жашаган адамдар, кыйынчылыктарда жашаган адамдар үчүн жардам бергенебиз.
ошол сүйүүнү улам токтотуп кое турган болсок, ойду токтотуп кое турган болсок, жардам берем деген, анда сүйүүбүз дагы муздап калат. Абийирибиз дагы аны чыдатпайт. Абийирибиз дагы булганып калышы мүмкүн. Сүйүү дагы ар дайым күчөп турат жүрөктөрдө. Адам өзүнүн бардыгын канааттандырып, өзү үчүн бүт бардыгын аткарып, анан бир нерсе артса, ошо менен элдерге жардам берем деп ойлойт. Тескерисинче, өзүм үчүн аз жумшап, өзүм үчүн бир аз карманып, ошол байлыгым менен башка адамдарга сүйүү менен жардамды көрсөтсөм, ошол чыныгы Кудайды сүйгөн адам. Ал сүйүүнү жөн эле токтотуп кое турган болсок, башкаларга арнабасак, анда ал сүйүү дагы азайып кетет, муздап да калат. 18-ти чогуу окуйбуз. Балдарым, сөзүбүзчө тилибиз менен эмес, ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйөлүк. Балдарым, сөзүбүзчө тилибиз менен эмес, ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйөлүк. Сөз менен, тил менен сүйгөн бул чыныгы сүйүү эмес. Ишибиз менен, чын жүрөктөн сүйөлүк. Сүйүү. Сүйүү деген эмне? Суу алып аткан жерге сууну улам төгүп турсак, ошол жакка суу көп толуп турган болот. 19-аят. Чындыктан экенибизди ушундан билип алабыз. Бизди жүрөгүбүз айыптаса да, жүрөгүбүздү Кудай алдында тынчтандырабыз. Анткени Кудай жүрөгүбүздө чоң, ал баарын билет. Менин байлыгымдагы, менин убактымдагы, менин эркиндигимдагы, убактымдагы, бактымдагы баардыгын Кудай үчүн арнай турган болсок, анда биз чындыктан экенибизди билсек болот. Кудайдын астында жүрөгүбүздү бекемдей алабыз. Анан ичибиздеги болгон жүрөктү каалоону улам жаап, өзүбүздү токтотуп кое турган болсок, анда кайраттуулук деген нерсе дагы жок болот. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсүн иш жүзүндө аткаруу Биринчи Жакан ошол эле жакта 4-бөлүм 7-8 аяттарды да окуйбуз. Биринчи Жакан 4-бөлүм 7-8 аяттар. Сүйүктүүлөрүм, бири-бирибизди сүйөлү, анткени сүйүү Кудайдан. Ким сүйсө, ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет. Ким сүйбөсө, ал Кудайды билбейт, анткени Кудай сүйүү. Сүйүктүүлөрүм, бири-бирибизди сүйөлү. Бул сөз сүйүктүүлөргө айтылган сөз. Биринчи Тессалоникалыктар китеби 1-бөлүм 4-аятта дагы айтылат: Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адамдар. Кудай сүйгөн бир туугандарым. Сүйүктүүлөрүм, куткарылган адамдар, Кудай сүйгөн адамдар, бир туугандар. Бир кан аркылуу, бир дене аркылуу бир тууган болгон бир туугандар. Бир денеде бардыгыбыз бир ынтымакка чакырылган адамдарбыз. Сөз менен гана эмес. Бири-бирибизди сүйөлү. Анткени сүйүү Кудайдан. Ким сүйсө, ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет. Сүйүү бизге Кудайдан берилет. Кудайдын сүйүүсүнө толук кандуу ээ боло турган болсок, анда Кудайдын сүйүүсүндө жашайбыз, сүйүүсүнө ээ болобуз. Ким сүйсө,
ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет. Анткени Кудай сүйүү. Ким Кудайды сүйбөсө, ал Кудайды да таанып билбейт. Кудай сүйүү. Биринчи Жакан 4-бөлүм 10-аятты дагы окуйбуз. Сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз, ал бизди сүйдү. Сүйүү деген нерсе, биз биринчиден Кудайды сүйө албайт болчубуз, күнөөкөр болуп туруп. Кудайдын астында адашкан адамдардан элек, күнөөкөр адам, душман адамдардан элек. Анан кантип Кудайды сүйө алмак элек? Кудай өзү бизди биринчиден сүйдү. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн ырайым курмандыгы катары берди. Душман болгон адам Кудай менен элдештирилиши үчүн биз душман элек, бирок Иса Машаяктын каны аркылуу бизди элдештирди, тынчтык тартуулады. Сүйүк 11-аятта: сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Сүйүшүбүз керек деген сөздөр улам кайталанып айтылат бул китепте. Биринчи Жакан китебин көбүрөөк окусаңыздар, анан ал жөнүндө терең ой жүгүртүп да көрсөңүздөр, канчалык көп үйрөнгөн болсок, ошончолук ал сөздөрдүн бардыгы жүрөгүбүздө орун алат дагы иш жүзүндө аткарылат. Кудайдын сүйүүсү бизде дагы да ашып ташыган сүйүүгө айланат. 12-аят: Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Эгерде биз бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашайт жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар. Эч бир адам Кудайды көргөн эмес. Эгерде бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай каякта болот дейт? Биздин ичибизде жашайт. Кудайдын жеткилең сүйүүсү биздин ичибизде жашайт. Бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашаган болот. Мен Теңирди сүйгөн учурда ал мени менен чогуу болот. Ушул сүйүү адамдык сүйүү эмес. Адамдык сүйүү олку-солку болот, жеткилең болбойт. Бүгүн сүйөт, эртең жек көрөт, эртең сүйөт, бүрсүгүнү баш тартат. Ал эми Кудайдын сүйүүсү бул жеткилең сүйүү, түбөлүк сүйүү, ыйык сүйүү, чыныгы сүйүү. Ошол сүйүүдө болуу бул Кудайдын ичинде болуу. Бири-бирибизди сүйө турган болсок, анда Кудай биздин ичибизде болот. Куткарылган адам ыйык рухтун жетеги менен биз Кудайдын сүйүүсү жүрөктөрүбүзгө толгон адамдарбыз. Ошондуктан бири-бирибизди сүйгөнүбүз менен куткарылган адамдардын ичинде Кудай өзү жашайт. Чындыгында анын бардык иштери биздин жашообузда аткарылат. Бир эркек менен бир аял бири-бирин сүйөт. Бири-бирин сүйгөндүктөн бир тагдырда жашаган, бир үй бүлө болуп жашашат. Сүйүүсү күндөн күнгө күчөйт. Кыйынчылыктарда дагы бир өткөрүшөт башынан. Ал эми куткарылган адамдар биздин Кудайга болгон сүйүүбүз акырындык менен дагы күчөшү керек. Ал сүйүү Кудайдын сүйүүсүнө окшош болуп өзгөрүлүшү керек.
Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 19-аятта. Силер чоочундар да эмес, келгиндер да эмессиңер. Кудайдын өз элисиңер. Кээ бир учурларда бар откот, чоочундарга, башка адамдарга кирүүгө болбойт дейт. Эшиктерде жазып коюшат го. Куткарылган адамдар эми биз чоочундар жана келгиндер дагы эмессиңер. Ыйыктардын мекендештерисиңер. Кудайдын элисиңер. Кудайдын үй бүлөсүсүңөр. Силер Кудайдын үй бүлөсүсүздөр? Кудайдын ичинде бардыгыбыз бир туугандар болгон адамдарбыз. Түбөлүк бейиште чогуу жашай турган адамдарбыз. Түбөлүк бейиште түбөлүккө жашай турган адамдар, бир туугандар бул дүйнөдө дагы чогуу жашашыбыз керекпиз. Түбөлүк бейиште Кудайдын сүйүүсүнө, Кудайды даңктап жашай турган адамдар, түбөлүк тынчтыкта, түбөлүк даңкка ээ болуп жашай турган адамдар бул дүйнөдө кантип чогуу жашай алышпайт. Бейиште канчалык чогуу жашасак, даңкка ээ болсок дагы, бул дүйнөдө жашап жаткан учурда биз чогуу жашашыбыз керекпиз, сүйүүбүздү арнашыбыз керекпиз. Азыр биздин жыйында ошол сүйүүнү байкасак болот. Машаяктын сүйүүсү күндөн күнгө биздин жашообузда өсүп келе жатат. Биринчи Корунтуктар китеби 13-бөлүм 11-аятта элчи Павыл айтат: Мен жаш кезимде сүйлөгөн сөзүм, ойлогон оюм бала сыяктуудай эле. Ой жүгүртүүм дагы бала сыяктуудай эле. Ал эми эр жеткенде балалык көз караштарымды калтырдым. Элчи Павыл дагы өзүнүн жаш бала чагы бар эле. Ойлогон ою, сүйлөгөн сөзү, кылган иштери, ой жүгүртүүсү бардыгы башка эле. Ал эми эр жеткенде деп ал эмнени билдирет? Сүйүүдө эр жеткенде сүйүүсү өсүп, бир туугандарга болгон сүйүүсү канчалык күчтүү, бир туугандарга болгон сүйүү, Кудайга болгон сүйүүсү канчалык чоңойгондугун ал өзү билген эле. Эр жеткенде балалык көз караштарымды калтырдым деп айтылат. Дагы бир жерде батыраак ача кетели. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 15-аят. Эфестиктерге 4-бөлүм 15-аят. Чогуу окуйбуз. Тескерисинче чындыкты сүйүү менен айтып, бардык жагынан башчыбыз Машаякка окшошуп өсүшүбүз үчүн дайындадык. Сүйүү менен, чыныгы сүйүү менен. Сүйүүдө чындык бар, жалган жок, чындык. Чындыкты сүйүү менен айтып, бардык жагынан башчыбыз Машаякка окшошуп өсүшүбүз керек. Акырындык менен Машаякка окшош болуп өсүшүбүз керекпиз. Жүрөгүбүз, ойлогон оюбуз, жашообуз бардык акырындык менен Машаякка окшош жашоо болушу керек. 1-Жакан 2-бөлүмдө айтылат: Ким Машаяктын ичиндемин деген болсо, Машаякка окшош жашоо менен жашашы керек. Ошол сүйүүнүн ичинде Машаякка окшошуп өскөн адам. Башчыбыз Машаякка окшошуп өсүшүбүз үчүн. Машаяк биздин башчыбыз, ал эми биз денедеги мүчөлөрбүз. Баш бир жака кеттик десе, дене тигил жака кетип кала турган болсо, башка баш ийбесек, анда сүйүктүүлөр деп аталган биз Машаякка окшош болуп жашаган жашообузда Кудай менен бир болушубуз керекпиз, акырындык менен. Анан жыйынтыгында биздин
денелерибизди дагы өзүнүн даңктуу денесинде кылып өзгөртөт. Акырындык менен машаякка окшош болушубуз керекпиз. Галатиялыктар китеби 4-бөлүмдө айтылат: силердин ичиңерде машаяктын мүнөзү болгон күнгө чейин мен кайрадан толгоо азабын башыман өткөрөмүн. Акырындык менен машаякка окшошуп өсүшүбүз керекпиз. 1 Петр 4-бөлүм 7-8 аяттарда айтылат: дүйнөнүн акыры келип калды, ошондуктан сергек болгула. Бардык нерсенин аягы жакын, ошондуктан акылдуу болгула, сергек болгула. Бул дүйнө өтө узак убакытка созулбайт. Бул дүйнө түбөлүк үчүн жаралган эмес. Кудай өзү белгилеп койгон убакыт келген учурда, же болбосо жакшы кабар сөзү бүт дүйнө жүзүнө таркаган учурда 3500 тилден ашык тилге которулган ыйык жазуу, биздин Корея мамлекетине чейин жеткен ыйык сөз, жакшы кабар сөзү, дүйнөнүн акырында боло турган белгилердин бардыгы аткарылып келе жатат, аткарылды. Жаратылыштагы өзгөрүүлөр, илимий өзгөрүүлөр, азыркы жашоодогу илимдин өзгөрүлүшү, билим, техника өнүккөндөн өнүгүп келе жатат, күнөө толгондон толуп келе жатат. Анан калган нерсе бул Кудайдын жалгыз гана соту. Кудай бул дүйнөнү соттойм деген убакыттагы өтө аз калды. Азыр ушундай коркунуч жашоодо жашап жатабыз. 3-дүйнөлүк согуш болуп кетери коркунучу дагы бар жашоодо жашап жатабыз. Азыркы мамлекеттерди карасаңыздар, канчалык бул дүйнөгө көз чаптырбайлы, бул дүйнө өтө алсыз, күчсүз, бардык нерсенин аягы жакын. Ошондуктан биз куткарылган адамдар сергек болушубуз керекпиз. Дүйнөнүн акыры келишине аз калгандыктан адамдар акылынан ажырап калгандай, сергек эмес. Акчадан акылынан ажырашат. Бул дүйнөнүн бийлиги, байлыгы үчүн акылынан ажырашат. Ошондуктан сергек болгула десең, акылдуу болгула. Акылдуу боло турган, сергек боло турган бул бир гана машаякчылар. Ыйса Теңирдин келерине убакыт аз калган турбайбы? Биз мындан да сергек болушубуз керек турбайбы? Көп сыйынышыбыз керекпиз. Дайыма Кудайдын астында сыйынган адамдардан болушубуз керекпиз. Сыйынып, тил алчаак болуп, жазууну көбүрөөк изилденген адамдардан болушубуз керекпиз. Кайрадан келе турган Ыйса Теңирдин алдында кайраттуулук менен, татыктуу жашоо менен жашап турушубуз үчүн тырышчаактык менен бүт күч аракетибизди жумшап, эмне үчүн ушул сөздөрдү биз басым жасап айтып жатабыз? Матай 24-бөлүмдө акыркы белгилер жөнүндө Ыйса айтат дагы: тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат деп айтылат. Аял менен күйөөсүнүн ортосундагы сүйүү муздайт. Дүйнөнүн адамдары мурун Америкадагы адамдар үйлөнсө үчөөнүн бири ажырашат деп айтчу эле. Азыр үчөө үйлөнсө үчөө тең бирдей ажырашат. Америка эле эмес, Кореяда дагы деле ажырашуулар өтө көп болуп жатат. Ата-энеси балдары менен болгон мамилесин карасаңыздар, бири-биринин кызыкчылыгы үчүн гана, досторду карасаңыздар, өз кызыкчылыгын гана көздөгөн достук. 2 Тимотей 3-бөлүмдө 2 аятта айтылат:
Дүйнөнүн акырында адамдар өзүн өзү сүйүүчү болот, акчаны сүйүүчү болот, бой көтөргөндөр болот, менсинген адамдар болот, ата энесине баш ийбеген адамдар болот, жакшылыкты билбеген, ташбоор, жакшы нерсени жек көргөн адамдар болот. Элдешпес, ушакчы, жакшылыкты билбеген, өзүн гана сүйгөн, өзүмчүл адамдар болушат. Азыр бул дүйнө шунчалык коркунучтуу дүйнө, сүйүү деген нерсе жок дүйнө. Сүйүү деген нерсени чынында билүү өтө кыйын доордо жашап жатабыз. Эң негизгиси, биз бул дүйнөгө ылайыкташпастан сүйүү бардык күнөөлөрдү кечире алат. Биз эч качан бир туугандарды жек көрбөшүбүз керекпиз. Кудай бизди сүйгөн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз жанын берген. Ошондуктан мен алсыз болсом да, кемчиликтерим болгон күндө дагы эмне үчүн башка бир тууганды жек көрүшүм керек? Анткени бардык күнөөлөрдү кечирген бул Кудайдын улуу сүйүүсү. Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, ошол сүйүүнү биздин жүрөктөрүбүзгө сактап алышыбыз керекпиз. Бир туугандарды сүйүп, бир дагы адам биздин арабыздан алыстап кетпешине биз жол бербешибиз керекпиз. Башка адамдар мага көңүл буруп, мен башка адамдарга көңүл буруп, Кудайдын астында бири-бирибизге кам көрүү менен сүйүүнү сакташыбыз керекпиз. Кудайдан алган улуу сүйүүбүздү сөзсүз түрдө ишибиз менен аткарып, Кудайга окшош жашообуз менен жашашыбыз керекпиз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек, бирок өз ырайымыңызды бизге тартуулап, Ыйса Машаяк биз үчүн өзүнүн канын төгүп, күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, өз ыйык балдарыңыз кылып, асман падышачылыкка бара турган мүмкүнчүлүктү бердиңиз. Сиздин улуу сүйүүңүзгө ээ болгон бардыгыбыз сизди сүйүп жашап, сиздин сөзүңүзгө тил алчаак болуп, бир туугандарыбызды сүйүп, бири-бирибизге кам көрүп, сиздин алдыңызга келген күнгө чейин бардыгыбыз сизге окшоп жашашыбызга жардам бериңиз. Ал үчүн биздин жүрөктөрүбүздү өзүңүз бекемдеп, сиздин даңкыңыз үчүн жашай турган адамдардан болушубуз үчүн жардам бериңиз. Биздин Теңир Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.